Сооротуучу Кудай. 12 февраль. Кудай кечиримдүү. Анын алдына келип, чын жүрөктөн кечирим сураган адамды ал кечирет. Сөзсүз кечирет. Бирок адам өзү кечирим сураганды гана эмес, кечиримди кабыл алганды да билиш керек. Бир адам кошунасынын машинасын байкабай чийип кетет. Анан ал кечирим сурап, аны төлөйт. Эртеси күнү кайра чалып, абайлабай калыптырмын, мени кечир дейт. 2 күндөн кийин кайра чалып, аябай жаман болуп жатам, кечир мени дейт. 3-чү жолу чалып кайра кечирим сураганда, машинанын ээси мындай дейт: кошуна, кечирим сурап жатканыңыз үчүн рахмат. Бирок кечирим сураганды гана эмес, кечиримди кабыл алганды да билген жакшы го деп ойлойм. Ошондо гана кошунасы ойлонуп, тынчтанып калыптыр. Биз да кээде кайсы бир күнөөлөрүбүз үчүн Кудайдан кайра кечирим сурай беребиз. Эгерде кечирим сурап коюп, жүрөктө дагы деле тынчтык болбосо, анда кечиримди кабыл ала алган жокпуз. Кудай биринчи жолу кечирим сураганда эле кечирген. Болгону ал кечиримди кабыл алып, мени кечиргениң үчүн рахмат деп айтышыбыз керек.